Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин басма сөз кызматы күн тартибинде программасын сунуштайт. Бүгүн Жогорку кеңештин пленардык жыйынынын күн тартибиндеги эң негизги маселе мунайдын күйүүчү майдын кымбатташы тууралуу болду. Ошондой эле бир катар депутаттар азык түлүктүн кымбатташы тууралуу дагы маселе көтөрүп, бул боюнча өкмөттүк саат өткөрүүнү сунуштады. Алдыдагы 10 мүнөттө биз менен болуңуздар. Бакыт Эргешевич, мына күндөн күнгө күйүүчү майдын баасы кымбаттагандан кымбаттап, азыр 50 сомго чукулдап кетти. Эл дагы ушул сиздерден сурап атат, министрлерден сурап жатат. Кандай чаралар көрүлүш керек деп ойлойсуз эми ушул бааны төмөндөтүү боюнча? Негизги азык түлүктүн баасына жана май күйүүчү бааларына көтөрүлүшүнө бул түздөн түз өкмөт жооптуу. Өкмөт көзөмөлгө алыш керек эле. Өкмөт алдын алуу иш-чаралар жүргүзүш керек эле. Ошол алдын алуу иш-чаралары мындай айткандай чала болуп, ошон үчүн бүгүнкү күндө бааларды көзөмөлгө ала алган жок. Ачык айтканда бааларды көзөмөлгө ала алган жок. Анткени мына бүгүнкү күндө биздин элибиз кыйналып атат да. Эми эгерде мындай аргументтер менен сүйлөсөк, конструктивный аргументтер сүйлөсөк, май күйүүчү майлардын баасы негизи мен как мындай түшүнүгүм бар. Бул кескин түрдө Россияда нефтин баасы көтөрүлгөнүнө, ошого байланыштуу нефтин баасы көтөрүлүп, бул май күйүүчү майдын баасы да көтөрүлүп кетти. Бирок бүгүнкү күндө азыркы учурларда мен мындай байкашым боюнча нефтин баасы кайра төмөндөп баштады. Ошон үчүн ушул учурларда азыр өкмөт нефтин баасына жараша бензиндин дагы, ГСМдин дагы бүт баягы май күйүүчү майдын заттарына бааларына көзөмөл жүргүзүш керек. Көзөмөл жүргүзүш керек. Бул жерде иштеш керек. Көзөмөл жүргүзүш ушунда бааны туура дайындаса болот да. Негизи аны алдын алуу иштерди жасаса болот эле. Экинчи, азык түлүктүн продукциясына бул түздөн түз бул мен оюм боюнча бул контрабанда. Бул жерде контрабандисттер иштеп аткан адамдар, булар көп пайда таап аткан учурлары болуп атат да. Анткени бүгүнкү күндө биздин Казакстан аркылуу, границада аркылуу ушул жерден көп контрабанда аркылуу товарлар кирип атат. Ушул күндө дагы кирип атат. Ошон үчүн ушул контрабанда тез арада көзөмөлгө алыш керек. Россияда болгон, Казакстанда болгон, башка мамлекетте болгон баалардын мониторинг жүргүзүш керек. Темир жолдун же автожолдордун унаалардын тиги услугасын, баасын көзөмөлгө алыш керек. Ошондо канча өзү негизи наркы менен келаткан деп аны мониторинг жүргүзүш керек. Мына ошондо дагы алдын алуу иштерди жасаса болот эле да. Ушул иштерди аткарыш керек. Бул өкмөт түздөн түз жооптуу, ушул ишти аткарыш керек деп ойлойм. Пленардык жыйында күйүүчү, майлоочу майдын ошондой эле азык түлүктүн кымбатташы боюнча маселе көтөрүп, анан өкмөттүк саат өтүш керек деген сунушту бердиңиз. Эгер өкмөттүк саат өткөрүлүп, өкмөт мүчөлөрү чакырылып калса, кандай сунуштарды берет элеңиз? Эми биздики сунуш эмес, биздики суроо болот. Себеп дегенде эл бүгүнкү күндө сурап атат бизден. Эттин баасы, ундун баасы, бензиндин баасы кымбаттап атат. Жарандарда кошумча киреше каражаты жок. Айлык майыналар көтөрүлбөйт. Ошол себептен өкмөттөн жообу калкты дегеле кандай чаралар көрүлүп, бул боюнча кандай иштер алып барылып аткандыгы тууралуу. Бүгүнкү күндө өкмөт оптимизация деп эле, саясат деп эле, референдум, конституция деп эле карапайым жарандардын көйгөйүн унутуп калгандай көрүнүп атат да. Ошол себептен жообун уга алып келгенбиз. Жогорку кеңеште маселе талкуулангандан кийин ошонун жыйынтыгы чыгат деп ишенесизби? Азык түлүктүн баасы бир аз да болсо арзандайт, күйүүчү майдын баасы ордуна келет деп мындай ишенүүгө болобу? Эми өкмөт ошол боюнча иш-чараларын алып барсын да, сунуштарын киргизсин, депутаттар колдоп беребиз. Бул азыр деген жарандардын өздөрүнүн бүгүнкү күндө жашап аткан акыбалы оор акыбалда. Мага күндө жарандар кайрылып атат. 6 балам менен, 5 балам менен квартирадан чыгып калдым. Жумушум жок эле, айлык майынам жетпей атат деп кайрылып атышат. Ошолордун көйгөйүн чечкенге өкмөт аракет кылыш керек да, иштеш керек өкмөт. Жоопкерчилик депутаттардын да моюнда бар. Ошол себептен биз жообун угушубуз керек. Бул күндөрдө өтөт. Анан өкмөт азыркы күндө
башка бир ишенген кожосундай бар, ишенген кожосу бар болгондой эле болуп, депутаттарды тоготпогондой мамиле кылып жүрүп келип атат да. Мен мына ушул маселелерге жооп алайын деп өкмөттүн өзүнө кайрылдым элем. Өкмөт бир жумадан бери Жогорку Кеңештин депутатына жооп бере албайт, кабыл ала албайт. Анан карапайым эл жөнөкөй жаран көйгөйлөрүн айтып, кантип өкмөткө кайрылат? Кантип өкмөт карапайым элдин көйгөйлөрүн угат? Көйгөйлөрүн укпаса маселе чечилбейт да. Ошол себептен биз дагы ошол маселени көтөргөн себеби ушул болду. Табалды Гафурович, биздин Кыргызстаныбызда күндөн күнгө ушу күйүүчү май менен анан жашоого эң керектүү болгон азык түлүктүн баасы кымбаттагандан кымбаттап эле баратат. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Өкмөт мындай иш алып барып атабы өзү? Ооба, бир күндө аябай бат өсүп атат, баалардын баары. Өкмөт тилекке каршы эч кандай көрүнүктүү жумушун көрбөй атабыз. Ошо бааларды түшүрүү. Негизги азык түлүктөрдүн баасын түшүрүү боюнча да иш жүрбөй атат да. Бул өкмөт башчы да баягы биздин ички маселе менен алек болгондой болуп атат да. Ошо райондорго барып эле анан Бишкек шаарынын тегерегинде жүрөт да. Ошон үчүн сөзсүз бул жумуштун үстүнө баягы биздин кошуна мамлекеттер менен ошол Евразиясынын алкагында биздин ошол өндүрүүчүлөр менен түздөн-түз иштесе жакшы болмок да. Тилекке каршы андай жумуш болбой атат. Бул азык түлүк эле эмес, башка нерселер да. Бизге күнүмдүк ушу күйүүчү май, андан сырткары ошо мына дордой маселеси, кара суу базары боюнча да бир чоң азыр жумуштар болуп атат. Бул боюнча өкмөт тез арада жумуш жүргүзүлсө, мына азыр мына пандемиянын кандай барабыз, мына кошуна биздин Казакстан бүгүнкү күндө толук границасын жапты да. Мындан да бизге биздин элибизге өтө оор күн күтүп турат десем мен жаңылышпайм. Өзү дүйнөдө мунайдын баасы арзандады да, бирок Кыргызстанда тескерисинче кымбаттап атат. Муну кандай түшүнсө болот? Ошол эле суу майдалалы Орусияда мурдагыдай эле баа экен, ал эми бизде 2 эсе кымбаттады. Себептери эмне? Себеби биздин өкмөтүбүз алгылыктуу жумушту алып бара албайт. Сүйлөшүү боюнча ошол эле биздин Орусия боюнча, жаныбызда Казакстан боюнча ошол тийиштүү жумуштарды алып бара алган себебинен болуп атат. Биз ошо эптин ичиндебиз да. Ошого карабай эле ушундай болуп атабы? Эми бул өкмөттүн жумушу тең ата, тең укуктуу сүйлөшө албай атканын себеби ошондой деп айтсам, өкмөт башчы дагы бир жолу айтам, Кыргызстанда олтурбай азыр биздин ошол союздаштарга барып сүйлөш керек болчу, тилекке каршы андай жумушту кылбай атат. Канат Сабытбекович, сиз мына ушул нефтетрейдерлер ассоциациясынын мүчөсүсүз, башчысы экенсиз. Анан бүгүн Жогорку Кеңеште ошо мунайдын баасы боюнча маселе каралуу астында турат. Депутаттардан албетте эмне үчүн баа кымбаттап атат күндөн күнгө деген суроолор болот да. Ушунун себебин айтып койсоңуз, өзү дүйнөдө нефтинин баасы арзандап жатат. Бирок Кыргызстанда 50 сомго чукулдап кетти да. Дүйнө жүзү боюнча деле жаңы жылдан тартып, жаңы жылдан эмес, былтыркы жылдын күз айларынан бери тартып, нефтинин баасы жогорулап келатат. Акырындык менен жогорулап келатат. Анан ал жерде ошо эң негизги себептер ошол болуп атат да. Анткени дүйнөлүк экономика коронавирустан кийин кичине калыптанып башталды. Калыптанып баштаганда ишканалардын баары толук кандуу иштеп баштаганда ошо мунай заттарга тартыштык пайда боло баштады да. Ошол жактан көтөрүлүп атат. Өзүңөр байкасаңыздар, жаңы жылда мисалы үчүн ошол 1 январда нефтинин бренд маркасындагы нефтинин 1 баррели $50 тегереги болуп атса, бүгүнкү күндө $65 чыгып калды да. Ошо негизги себептердин бири болуп атат. Ал эми мындай айтып келсек, бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан биз толук менен ташып келебиз мындай заттардын баарын. Ошо Россия Федерациясында мисалы үчүн жыл башында биз бензиндин тоннасын 1 тоннасын $300 алып аткан болсок, ташып бул жакка бүгүнкү күндө $610 болуп атат да. 102% жогорулады да дүң баалар. Ошол эң негизги себеп болуп атат. Ошондуктан бизди алардагы бул баалар баягы жума сайын акырын жума сайын көтөрүлүп келатат да. Ошондуктан бизде да ошондой көрүнүш болуп атат да. Бүгүнкү күндө мына АЗС'терден май куюучу станциялардан байкасаңыздар, бир жумада эле баалар 1 сомго 80 тиынга жогорулап келатат да. Ошол эң негизги себептер ошол болуп атат. Анан дагы бир мындай көйгөйлүү маселе биздин сомдун наркынын түшүп кетиши болуп атат. Мындайча айтканда долларга карата девальвация. Былтыркы жылдан бери 22% түздү. Бул аябай эле чоң көрсөткүч. Ал деле ошо бензин наркында бир 5-6 сомду кошумча берип атат да. Ушул негизги маселелер ушулар болуп атат.
белгилүү болгондой Кыргызстан күйүүчү майды ушу Орусиядан гана сатып алабыз да. Кошуна Казакстан менен ушу келишим түзүлгөн жок, түзүлбөй жатат. Канча жылдан бери эле көтөрүлүп келатат. Менин билишим боюнча бул келишим 18-жылдын ортосунан бери сүйлөшүүлөр болуп келе жатат. Мына 4-жылдын жүзү болуп атат, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол келишимге кол коюлуп элек да. Эмне себеп болуп, эмне тоскоолдук кылып атат булачы? Эми биз мындай деп атат да, баягы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок ар кайсы баягы жаңы келип эле отурум башталганда эле биздин баягы ар кайсы министерство ведомстволордун өздөрүнүн суроо кошумча толуктоолору болуп атат. Ошонун негизинде Казакстандык тараптагы ойлонууга убакыт алат. Анан кийин алар да өздөрүнүн баягы ведомстволук аралык баягы макулдашуудан өтпөй калып, биздики болсо өздөрүнүн сунушун алып келет. Ошентип атып эле бүгүнкү күнгө чейин аягына чыга элек да бул маселе. Аткезчилик боюнчачы, аткезчилик менен ошо күйүүчү май кирип атабы, жок? Кирип атат. Токтоду кандай? Жок, баягындай чоң мындай неме аткезчилик азыркы күндө мындай көрүнүштө эле жок, бирок аткезчилик мындай болуп атат да, жашыруун, баягы көмөскө болуп атат да, алар баягы бензин эмес, баягы дизель отун эмес, баягы башка бир химиялык заттардын атын коюп, баягы аткезчилик ошондой болуп көрүнүп атат да, мына жашыруун. Башка бир растворитель же болбосо бир химиялык заттын башына атын коюп, ал жерден салыктар да азыраак төлөнөт, анан акциздер да төлөнбөйт да. Ошондой көрүнүштөр болуп атат да. Анан баягындай бензовоз менен суудан ала качып мындай алып келгендеги анда аткезчилик бүгүнкү күндө чын эле мындай кескин түрдө кыскарды, бирок аткезчиликтин башка түрлөрү да болуп атат да, ошондой болгон. Эми прогноз кандай жакынкы күндөргө? Күйүүчү май арзандайбы, жокпу? Бүгүнкү күндө деле мына акыркы айтып атабыз го, баягы $610 алып атканда деле ошол баа менен деле алып келип бул жерде сатканда, мына бүгүнкү турган биздин чекене баага туура келбейт, ал дагы жогорулайт. Эми эмки айда болсо баягы апрель айынын 1-числосунда 2-числосунда Россиядагы заводдор өздөрүнүн баягы дүң бааларын котировка кылып бизге көрсөтөт, ошондо биз андан аркы кандай болот ошондо дагы маалымат беребиз. Сиздер күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Ушул жана башка видеолорду биздин расмий сайтыбыздан таба аласыздар. Дареги кеңеш чекит KG, ошондой эле Facebook жана YouTube каналдарыбызга катталып, комментарий калтырыңыздар. Саламатта калыңыздар.